Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар, көкбөрү сүйүүчүлөрү. Жалал Абад облусунда көкбөрү боюнча 9 май турнири уланып жатат. Бүгүн 2 лиганын алкагында жарым финалдык беттештер болуп өттү. Ошондой эле 1 лигада жарым финалга чыккан командалар аныкталды. Алдыда бүгүнкү күндө орун алган кызыктуу оюндар жана ошондой эле талаштуу маселелер тууралуу айтып беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. 1 лигада 4 тайпада 3төн команда болгон. А тайпасында улар ишенимдүү түрдө жеңишке жетип, өз тайпасынан чыкты. Бүгүн алар Ак Шумкар командасын 7-1 эсебинде жеңип алды. Ал эми 2 Б тайпасында Кара Балта, Өзгөн жана Намыс командалары жайгашкан. Кара Балта турнирге келбегендиги үчүн Өзгөн менен Намыс бири-бирине каршы ойноп, жарым финалдык жолдомо үчүн ойноду. Негизги убакыт 2-2 эсебинде жыйынтыкталып, булеттер сериясында Намыс командасы Өзгөнгө 4-5 эсебинде утулуп калды. А бирок бул жерде бир топ талаштуу маселелер жаралды. Эң акыркы ыргытууда Өзгөн командасынын оюнчусу булетти ыргытып жаткан учурда атаандашы жетип келип улакка тийген. Бирок башкы калыс Урмат Мусаев эсептеп койду. Негизинен ал булеттер сериясында бир эмес 3 жолу талаштуу маселе жаралды. Негизинен Намыс Өзгөн оюнундагы калыстык тууралуу кандай ойлойсуздар, пикир жазыңыздар. Асы тайпасында Ысык Ата Бакай Ата дөөлөттү, ошондой эле Четинди Бишкекти утуп, жарым финалга жолдомо алды. Д тобунан Жетаке менен Игиликтин ортосундагы кызыктуу оюн Игиликтин пайдасына жыйынтыкталды. Эми жарым финалда улар Өзгөн менен, Ысык Ата болсо Игилик менен ойнойт. Ал эми 2 лигада жарым финалдык беттештер дагы кызуу болуп, натыйжада финалда Талас шаары менен Каракулжа командалары ойнойт. 2 лигада ким чемпион болушу мүмкүн? Ой пикир калтырыңыздар. Ал эми 1 лигада Өзгөн менен Игилик финалда ойношу мүмкүн деген божомолдор бар. Сиздер кандай карайсыздар? Ой пикир калтырыңыздар.